Мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Биз сиздерге убада бергендей эле турмуштан алынган ар кайсы сабактарды, окуяларды, хикаяларды айтып берүү менен бирге аларды өзүбүздүн деңгээлге жараша, өзүбүздүн деңгээлге жараша сабак чыгарып, чечмелеп бергенге аракет кылабыз деп сөз берген элек. Бирок көптөн бери видео чыкпай калды, үзгүлтүккө учурап калды. Анын кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн себептери бар. Себептери бар дегенимдин себеби бул менин жашоомдо, жакын арада эле менин жашоомдо бир өзгөрүш, бир бурулуш болуп отурат. Ал да болсо жараткан мага ыйгарган өзүнүн бир макамы, өзүнүн бир даражасы десек болот. Ал ата деген даража. Ата болуп отурабыз. Аллага шүгүрлөр болсун. Мен ушул нерсени сиздерге айткым келип отурат да. Биз турмушта көбүнчө аталарыбызды, чоң аталарыбызды, энелерибизди, чоң энелерибизди, аларды эне деп, бирок алардын мойнуна жүктөлгөн кандай чоң жоопкерчилик бар экендигинен кабарыбыз жок да. Алар жөн эле бизге аталык милдетин жөн эле аткарып аткандай, энелик милдетин жөн эле аркалап жаткандай сезилиши мүмкүн. Аны биз жоон терибиз менен эч качан сезе албайт экенбиз. А качан биз аны сезебиз? Качан биз өзүбүз перзенттүү болгондо, өзүбүз балалуу болгондо, уулдуу болгондо, кыздуу болгондо мына ошол нерсени жоон терибиз менен сезет экенбиз. Айткым келип аткан маселе, мен кааласам, каалабасам, мен жактырсам, жактырбасам, мен ата болуп отурам. Эми мени ойлондурган маселе, мен ушул ата болгондон бери мындай көп нерсени аңдап түшүнүп, көп нерселерди анализдеп чыктым да. Бул ата болуш бул оңой нерсе эмес экен. Оңой нерсе эмес экенин түшүндүм. Мен бул нерсени үйлөнүп жатканда эле ушул нерсени үйлөндүм эле. Үйлөнүүдөн максат мен өзүмдүн жеке нафси кызыкчылыгымды карап үйлөнбөстөн, андан да мурун мен ойлонгон маселе бул мен келечекте ошол үйлөнгөн жубайымдан кандай уулдар төрөлөт, кандай перзенттер төрөлөт, мен ошолорго татыктуу ата болуп бере аламбы? Азыркы ааламдашуу доорунда, ааламдашуу жараянында мен өзүмдүн перзенттериме кандай тарбия бере алам? Биздин кыргыздын жанагы этно-педагогиканын негизиндеби же диний түшүнүктөбү кантип тарбия беришим керек? Албетте биз мусулман болгон үчүн биринчи кезекте диний түшүнүктөрдү беребиз. Ошол эле кезекте биз кыргыз болуп жаралгандыгыбыз үчүн, жараткан бизди кыргыз кылып жараткан үчүн перзенттерибизге кыргыздын түшүнүктөрүн дагы кошо берип кетишибиз өтө зарыл маселе. Эгерде биз кыргыздык түшүнүктөрдү бербей турган болсок, анда биздин уулдарыбыз келечекте ар кайсы элдердин продукциялары болуп калышы толук ыктымал. Мисалыга биз жалаң эле диний түшүнүктөрдү бере турган болсок, эртең балдарыбыз араб болуп калышы мүмкүн. Жалаң эле европалык түшүнүктөрдү, батыштын демократиялык түшүнүктөрдү бере турган болсок, ошол батыштын адамдары болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан ар бир элди жараткан өзүнчө эл кылып жараткандан кийин ошол элдин өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн дүйнө таанымына жараша, өзүнүн басып өткөн тарыхы болот, маданияты болот, алардын каада салты болот, үрп адаты болот. Мына ошолордун баардыгын азыркы дин менен, пайгамбарыбыз алып келген дин менен, азыркы маданият менен, азыркы түшүнүктөр менен камыр жумур кылып, жуурулуштуруп, бардыгын бирдей кылып берүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Мына ушул нерселерди ойлонуп олтуруп, мына ушул нерселерди түшүнүп олтуруп, мен ушул нерселерди бере алат бекенмин? Мен перзенттериме татыктуу ата болуп бере алат бекенмин деп ушул нерсени ойлонуп калдым. Дегингиси, биздин моюнга, айтайын дегеним, биздин моюнга кааласак да, каалабасак да өтө чоң жоопкерчилик жүктөлүп аткандыгын мына ушунда сездим. Моюнубузда өтө чоң жоопкерчилик. Ал чоң жоопкерчилик бул ырыскыдан дагы мурун, алардын балдарыбыздын ичип жей турган, кие турган нерселеринен да мурун эң биринчи бериле турган маселе бул адеп, ахлак же болбосо тарбия экен. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата эненин бул дүйнөдө перзенттерине калтыра турган эң чоң мурасы бул байлык, бийлик, мансап, атак, даңк эмес. Ал перзенттерине калтыра турган эң жакшы мурасы анын жакшы тарбиясы, адеп ахлагы, кулк мүнөзү деп айткан экен. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху, Аллах андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыздын күйөө баласы, өтө илимдүү болгон сахабалардан. Ошол сахабанын минтип айткан бир сөзү бар да: балдарыңарды
өзүңөр жашап турган доорго эмес, алар жашай турган доорго ылайыктап тарбиялагыла дейт. Айтайын дегеним, биздин азыркы жашап турган доорубуз менен балдарыбыз чоңоюп, балдарыбыз алып кете турган жашоонун, балдарыбыз жашай турган замандын аралыгы кеминде 15-20 жылдык аралык болот да. Ошон үчүн өзүбүздүн түшүнүктөгү, өзүбүз сугарылып калган эски түшүнүктөр болсун, дагы башка нерселер болсун, ошол нерселерди акырындык менен биз ошолорду өзүбүз түшүнүп, ката кемчилигибизди, тескерисинче алар жашай турган заманга, алар жашай турган доорго ылайыктап балдарыбызга илим, билим, таалим, тарбия бере турган болсок, балдарыбыздын кийинки жашоосу дагы, кийинки келечеги дагы өтө жеңил болот деп айтмакчымын. Ушул сөзүмө кошуп, мен эми баягы бул үйлөнүү жаатында, жар тандоо жаатында, бала тарбиялоо жаатында эксперт эмесмин, бирок өзүмдүн жеке тажрыйбамдан алынган нерселер бар да. Анан ушул тажрыйбамды дагы көпчүлүк үйлөнгөн адамдардыкына салыштырып көрүп, алардан пикир алышып көрүп, бир топ жакшы экендигин сезип отурам. Айтайын дегеним, мен ушул үйлөнгөнгө чейин кеминде 2,5-3 жыл өзүмдү изилдедим да. Өзүмдү изилдедим. Бизде ушул кыргызларда, кыргыз дебейин, жалпы ушул Орто Азия түшүнүгүндө адам өзүн өзү изилдөө аз экен да. Адам өзүн изилдеш керек экен, адам өзүн тааныш керек экен. Эмне үчүн үйлөнөм? Үйлөнүүдөн максат эмне? Балдарыма кандай жар тандашым керек? Менин үй бүлөдөгү ордум кандай? Менин жубайыма болгон акыларым кандай? Кандай милдеттерим бар? Мына ушуларды алдын ала билип, менден эмнелер талап кылынат? Динибиз эмнелерди үйрөтөт? Динибиз эмне дегиси келет? Динибиз кандай нерселерди айтат? Сен кантип татыктуу, азыркы замандын тили менен айтканда, идеалдуу жубай бол дейт. Идеалдуу, мындай айтканда, күйөө бол деп айтат, үйрөтөт динибиз. Мына ушуларды окуп, үйрөнүп, өзүбүздөгү кемчиликтерди толуктап, өзүбүздү качан гана сугарып, жетишсиздиктерибизди толтурганда гана анан үйлөнүүгө чечим чыгарышыбыз керек экен. Аздыр көптүр болсо дагы ушул аралыкта, 2,5-3 жылдын аралыгында мен ушул нерселерди изилдедим. Окуган китептерим болду, үйлөнгөн адамдар менен барып, маяк курдум, алар менен маңдай тескей олтуруп, мына ушинтип изилдедим да. Бул сөздөрдү эмне үчүн айтып атам? Эгерде сиздерде дагы ушундай бир үйлөнө турган чечимдер, үйлөнө турган бир ниеттер боло турган болсо, муну бир катардагы жөнөкөй нерсе көрбөш керек. Бул чоң бир чечим. Сен азыркы мисалга 25 жашта, орто жаштагы өлчөм менен 25 жашта үйлөнө турган болсок, 25 жашка чейинки өмүрүбүз такыр башка, 25 жаштан кийинки үйлөнгөндөн кийинки өмүрүбүз такыр башка. Мындайча айтканда, биз өмүрүбүздүн 3төн 1 бөлүгүн өзүбүз өткөрсөк, калган 3төн 2 бөлүгү, же болбосо 4төн 3 бөлүгү мына ушул тандаган жарыбыз менен, өмүрлүк жубайыбыз менен кетет. Мына ошон үчүн адашпаш керек бул жолдо. Адашпаш үчүн эмне кылыш керек? Адашпаш үчүн, жанагындай казан аяк кагылышпаш үчүн адам өзүн даярдаш керек. Адам өзүн сугарыш керек. Адам өзүн өнүктүрүш керек. Качан гана даяр болгондо гана анан үйлөнүүгө чечим чыгарыш керек. Көпчүлүгүбүз биз ушул үйлөнүү маселесине келгенде жөн эле мындай бир нафсий каалоолорго гана барып такылат экенбиз да. Бул деген таза баягы нафсинин каалоолору бар го, төшөк маселеси. Төшөк маселесине, убактылуу бир төшөк маселесине барып туруп гана, ошол нерсени гана биринчи орунга коюп туруп, анан кийин үйлөнөт экенбиз да. Жок, андай эмес. Андан мурун коюла турган чоң максаттар бар. Андан мурун коюла турган маанилүү нерселер бар. Мына ушул нерселерди кылып туруп, анан кийин биз үйлөнгөнгө чечим чыгара турган болсок, ошол ниетибизге жараша, биздин кылган кыймыл аракетибизге жараша Аллах Таала бизге жакшы бир жыйынтыктарды, жакшы бир тагдырды, жакшы бир келечекти насип этет. Ушинтип, мына караңыздар. Мен азыр ата болуп отурам, бирок дагы эле болсо менде толбогон толтура нерселер бар экен да. Мен өзүмдү изилдешим керек экен, дагы да өзүмдү толтурушум керек экен, дагы да өзүмдү өстүрүшүм керек экен, өнүктүрүшүм керек экен татыктуу ата болуш үчүн. Бул жөн эле мындай ата болуш жөн эле нерсе эмес экен да. Бул чоң табигат жараткан өзү ыйгарган чоң бир макам, мындайча айтканда титул экен. Мына ушул титулга, мына ушул макамга татыктуу болуш үчүн адам өзүн толтуруш керек экен. Ошон үчүн караңыздар, этаптар менен кетип атат. Биринчи биз тарбияны ата энебизден алып атабыз. Андан кийинки этаптарда биздин өткөл курак болуп атат. Өткөл курактан кийин биз өзүбүздү изилдеп, жанагы үйлөнгөнгө чейин өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Үйлөнгөндөн кийин
ата болгонго чейин өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Ата болгондон кийин дагы токтоп калбастан, токтотуп койбостон дагы өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек экен. Эми айтайын дегеним, сөзүмдүн акырында жыйынтыктап айта турган болсок, негизи мындай турмушта өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөндөр, өздөрүнүн башынан өткөн нерселерди айткандар бар. Бирок мындай колдо кармап кала ала турган бир материалдар, колдо кармап кала ала турган бир адамдын жашоосуна керектелүүчү, адам ошону колдонуп пайдаланып кетүүчү бир каражаттар аз экен да. Көбүнчө китептерде деле, турмуштук тажрыйбадан алган нерселерде деле көбүнчө бул мындай теориялык форматта жазылат экен, теориялык форматта гана айтылат экен. Бул тажрыйба такыр башка нерсе экен да. Тажрыйбага келгенде биз бирөө менен үйлөнүп, бирөөгө өмүрлүк жолдош болгондогу тажрыйба, аны менен 1 жылдык өмүрдү басып өтүп Аллах перзент бергенден кийин ата болгондогу тажрыйба. Ата болуп мындай караңыздар, 1 айдан баштап кетесиң да, нар жакка дагы кетесиң мисалга. 1 жылдык ата болосуң, 2 жылдык ата болосуң, 2 жыл тарбиялайсың, 3 жылда качан балаң эрезеге жетип, кызыңды узатып, уулуңду үйлөгөнгө чейин ата болосуң. Мына ушунун баардыгы тажрыйба. Тажрыйбадан алынган нерселер бул адамдарга дагы да таасирдүү болот экен. Адамдарды дагы да не кылат? Баягы көңүлүнө толуп, адамдардын да жашоосун өзгөртө алат экен да. Айтайын дегеним, эгерде сиздерде, мисалга мен Кыргызстандагы азыркы курстарды көрүп атам, көбүнчө айымдарга, аял затына арналган курстар көп экен да. Өзүң дизилде жакшы аял болом десең, дагы бир нерсе дегендер көп экен. Бирок эркектерге арналган, эркек аттууларга арналган мындай курстар, өзүң дизилде кандай идеалдуу күйөө болуш керек, кандай идеалдуу ата болуш керек деген курстар өтө эле аз экен. Мына ошондуктан мен ушул нерсени изилдедим деп айтпадым сиздерге. Өзүмдүн деңгээлиме жараша изилдедим. Колумда кайсы бир деңгээлде бир маалыматтар бар. Аларды даярдап да койгонмун. Эгерде сиздер ошону алгыңыздар келсе, ошону пайдалангыңыздар келсе, мен ошону мындай бир курс иретинде курс кылып бергенге даярмын иншалла. Анан ушул ата болуу менен биргеликте биз башында сиздерге айткан, сиздерге берген сөзүбүздө туруп, мындан кийин дагы ушул баштаган ишибизди жараткандын жардамы менен улантканга аракет кылабыз. Сөзүмдүн акырында кандайдыр бир деңгээлде ката кемчиликтерди айтып, адашып, сөздөрдү кайра кайталап сүйлөп алган болсом, кечирим сураймын. Анткени инсан баарыбыз адашуучубуз. Эгерде сөздөрүмдө кандайдыр бир сиздерге пайда боло турган болсо, анда бул жараткандын бизге берген ырайымы. Мындан кийин дагы ушундай бир пайдалуу нерселерди, биздин турмушубузга керектүү нерселерди айтканга, сиздерге жеткиргенге аракет кылам. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, салам алейкум.